Бул 3-чү местаны ээлейт. Бул омуртка оорусу. Грипптен кийин, анан кийин мына травмадан кийин да. Эгерде мындай өзүнүн жанагындай эме деп коет, периферический нервный система деп коет, ошолордун ичинен именно бул омуртка оорулары, остеохондроз позвоночника, бул 77% түзөт. Судагы вытяжканы көбүнчө белинде грыжалар барлар алышаттан. Өзгөчөлүгү то, что суда жатканда ичинде, ваннанын ичинде 36-37 градус температура. Анан жылуу жерге жатканда адамдардын денеси чоюлуп, сосудтар кеңейип, чоюлганга жеңилирээк болот да. Ошол өзүңөр көргөндөй мына көрдүңөр. Биринчи келгенде кичинекей вестен баштайбыз, 10 килограммдан, анан жогору 35 килограммга чейин жеткирип, анан кайра эле обратно ошол 10 килограмм кайра алып келебиз. Грыжанын расположениясынан болот да. Грыжанын түрлөрү көп да. Анан эгерде кээде болот, противопоказаниясы бар да. Вот анан, допустим, жашырактарга көбүрөөк эметебиз. Жаш өткөн сайын бизде остеопороз деген бар да, сүйөктөр жумшарып кеткен. Ал учурларда биз чөйдүртө албайбыз. Анан лишний вес дегендер көп бизде. 100ден ашкан вестер биз чөй албайбыз. До 100 килограмм чөйдүртабыз. Анан 60 жаштан кийин уже осторожно чөйдүртабыз, себеби сүйөк жумшарып кетет. Болезнь Бехтерова же азыркы күндө ошо анкилозирующий спондилит деп айтабыз. Бул оорунун келип чыгышында так айта албайбыз, бирок көптөн бири себеби болуп тукум буучулукта болушу мүмкүн да. Бул оору менен ооруйбу, оорубайбы биз эртерээк, эгерде ата энеси ооруган болсо, көбүнчө эркектер ооруйт бул оору менен, аял кишилерде аз кезигет бул болезнь Бехтерова. Болсо жана анализ кандан билсе болот. HLA-B27 деген анализ бар. Биздин лабораторияда жасалат. Ошол менен билсе болот да, ошол ооруга мындай ооруп калган ыктымалы барбы, жокпу, эртерээк билсе болот, если атасы ооруса, байкеси оорусу или тукумунда бар болсо. Кээде эч кимиси оорубаса деле ал оору менен ооруп калышы мүмкүн да. Анан так мындай болсо, ушул менен ооруйт деген азыркы күндө эч жерде аныктала элек да причинасы. Сиз көрүп турганыңар БТЛ деген аппарат омуртканы чоет. Азыркы мына пациенттин фамилиясы Эшматов Закир, 58 жашта экен. Бул ушу 4-чү этап леченияга келип атат, мойнунда грыжа. Ушул нагрузканы, килограммын акырын күнүгө аз-аздан салмагын салып, анан чоебуз. Жакшы жардам болуп атабы, аксакал? Жакшы. Эми бул процедураны сразу эле алганга болбойт. Биринчи массаж алыш керек, кичине булчуңдарды жибитип, лечебный физкультура алыш керек, физиолечение алып, жанагы болевой синдромду алып, боль убрать надо, анан кийин чоебуз. Мисалы үчүн гемангиома позвоночника деген бар. Ошондо болбойт. Анан омурткалар жылышып кетсе, листез деп коет. Ретролистез, антролистез, латералистез, ошолорго болбойт. Анан секвестрированная грыжа, бул уже осложненная грыжа, анда болбойт. Белинен омурткаларынан жабыркаган жерлери көп болчу. Анан азыр болсо Кудайга шүгүр, результаттары жакшы. Азыр баарыңыздарга белгилүү кылып, бул кайсыл омурткалары кандай болуп, кандай жабыркаган, ошол боюнча биз кыскача маалымат берип кетейин. Бел омурткасы өзү негизи мойундан баштап чыккан омуртка, белге чейинки омуртка 3 бөлүккө бөлүнөт. Мойын омурткасы, дал омурткасы и бел омурткасы болуп. Ар бир позвоночниктин өзүнүн функциясы бар. Мисалы үчүн бул киши, бул жигит биринчи келгенде бул бел омурткасынан жабыркап келген. Азыр мен сиздерге ручка менен азыр омурткалардын кандай абалда, тегиздик экенин мен сиздерге көрсөтүп берейин.
мойындан баштап негизи омурткадан азыркы учурда жабыркаган кишилер аябай көп. Күн өткөн сайын көбөйүп баратат. Омуртканы учурунда леченияны толук туура албагандыгын негизинде, омуртканы толук жакшы сактабаган негизинде бул жабыркаган кишилер толтура. Мына бул жигит биринчи келгенде бул именно бул отделден кармаган. Мынакей скелетте көрсөтүлгөндөй ар бир омурткадан көрүп турганыңыздардан мындай нерв каналдар чыгат. Бул бел омурткасы болгондо бул сары менен көрсөтүлгөндөр бул нерв каналдары. Бул ар бир омурткадан чыгып, бул кайсыл органга кете турган болсо ошол органды нерв менен камсыздап берет да. А бул жигиттики мына бул чыккан жерлерден если биз треугольник жүргүзө турган болсок, бул жерге келип туруп такалып калат. Анткени седалищный нервный канал входит через тазовый кость дейт, жамбаштын ичи аркылуу кетет. Ошон үчүн көпчүлүк кишилердики бул куймулчак жагы көп ооруганын себеби ушуга байланыштуу. Бул болсо мынакей жамбаштын ичи, бул нерв каналдардын баардыгы биригет дагы жоон нерв канал тамырын түзөт дагы. Бул жамбаштын ичи аркылуу бутту көздөй кетет. Көрүп атасыздар. Бутту көздөй, ылдыйды көздөй кетет, узундан тартылып. Көбүнчө остеохондроз ушу омуртка оорусунан айтып кеттиңиз, моюн менен көкүрөк, белдики, мунун көбүнчөсү белде кезигет. Моюнда азсанда, белде көп. Себеби дегенде жумуштун баардыгы бел менен кылат экен, ошон үчүн белден кезигет. Анан силердин сурооңорго моюндун эмесине карата. Себеби бүт нерв тамырлары боюнча башка кетет экен. Моюн ооруганда башыңды ооруп калат. Моюн ооруганда колдорго кетет. Эки колго, балким бир кол ооруп калат, балким эки кол ооруп калат. Анан ошол эле нерв тамырлары көз жака да кетет. Себеби башы айланышы мүмкүн, башы оорушу мүмкүн, көзү караңгылашы мүмкүн. Мындай бир нерсе көрүнүп эмес, баягы көздөрү караңгылап, баягы көзүнө бир нерсе эметип учкансыз кылат го, баягы бир искра деп кой, ошондой катуу же башы айланып калышы мүмкүн да. Себеби мында болушу мүмкүн же омурткасында же остеохондроз, же грыжа болуп калганда. Кээде колдору көтөрүлбөй да калат. Бул дал омурткаларына келе турган болсок, мисалы үчүн бул кичинекей соо, бирок негизи дал омурткасы менен жабыркаган кишилерде көпчүлүк кишилерде жүрөгүм ооруп атат, жүрөк оорусу деп туруп, жүрөк сайгылап атат дейт. Барышып кардиологияга барып, жүрөк ооруканасына барып, жүрөгүн көрсөтүшөт, бирок тилекке каршы диагнозун таба албайт. Аны көпчүлүк учурда биз бул изилдөөлөр менен, анын натыйжасы менен карап көргөнүбүздө, бул основной дал омурткасы, мынакей барыңыздарга белгилүү болгондой, бул дал омурткасы аркылуу бунун ичинде мисалы үчүн жүрөк турат, аркасында өпкө турат, анын асты жагынан ашказандар кетип атат. Алардын баардыгын ушул жерде дал омурткасынан чыккан нерв тамырлары аркылуу камсыздап берет. Эгерде бул омурткалардын ортосунда бир ордунан жылып кетүү пайдасы боло турган болсо, смещение позвоночник боло турган болсо, же болбосо бул омурткалардын ортосунан грыжа пайда боло турган болсо, же болбосо кичинекейинен бул жерлерде сколиоз деп коет,
сколиоз болуп омурткалар ийилип кете турган болсо, бул жүрөккө кеткен, өпкөгө кеткен, ашказанга кеткен нерв каналдарын кысаттаган. Анын натыйжасында бул кишилер көп жабыркагандыгы ушуга байланыштуу болот да. Жүрөктөрүнүн сайганы, сайгылашканы. Мен азыр сиздерге китептен көрсөтүп берейин. Мынакей көрүп турганыңыздардай бүт омурткалар болуп атат. Кадимки эле кишинин сөөктөрү, бел омурткалары, дал омурткалары, мойын омурткалары турат. Бул ар бир омурткадан чыккан нерв канал, мен башта айткандай, ар бир органды ушул омурткалар аркылуу камсыз кылат. Кээ бир кишилердин жүрөгү сайгылашканы, жүрөктөрүнүн адышка болгону, дем алуусу начарлагандары мына ушул дал омурткасына байланыштуу дагы. Мына сүрөттө көрүп турганыңыздардай жүрөк, өпкө, ашказан, андан тышкары боор болуп туруп, ылдый көздөй кете берет. Бул омурткалар аркылуу биздин бүт органдар нерв менен камсыздандырылат. Ревматоидный артрит менен көбүнчө жаш муундагы, иштеп турган кездеги муундагы адамдар ооруйт. Жаш 18 жаш, 25, 30, 40. Азыркы күндө кээде улуу жашта 80ден ашкандар да ооруп калчу болду. Бирок аз кезигет аларда. Көбүнчө жаш адамдар оорушат. Бул оорунун эрте коюлса диагнозу, азыркы күндө заманбап дарылар бар, ошолор менен токтотуп калса болот. Өтүшүп кеткенден кийин 2 жыл, 3 жылдан кийин койсо, уже дарылаш кыйыныраак болуп калат. Если бул ооруну тезирээк убагында дарылабаса, бул оору инвалид болууга алып келет да. Ревматоидный артриттин негизги себебин так айтыла элек, азыркы күндө билине элек. Айтышат вирус, микробдор, вирустар, кээ бирөө тукумдуулук дейт. Бирок так болуу менен ооруса, ушу ревматоидный артрит болуп калат деген так причинасы азыркы күндө белгилене элек. Бирок биз оору башталса эмне болоорун билебиз. Биздин дарылар ошол ооруну токтотконго жиберилет да. Ревматоидный артрит эң негизги эле оорулуу өзүнүн алы жок болуп, муундары шишип, эртең менен турганда, төшөктөн турганда кыйын болуп, тура албай, муундары жумулбай, шишип баштайт. Майда муундардан башталат көп учурда, колдун майда манжалары же буттун майда манжаларынан көп учурда ушундай башталат да, жумулбай, ачылбай, 1 сааттан ашык төшөктөн тура албай жатып калат, ал кете баштайт. Байыркы Кытайдын гуаша деген массажы бул адамдын аркасы 3кө бөлүнөт экен. Бул дем алуу органы, бул тамак сиңирүү органы, бул эндокринный система, мочеполовая система, сийдик бөлүп чыгаруу органы да. Бул болсо энергия жүргөн канал экен, могул. Омуртка аркылуу инь-янь, ысык суук момундай жүрөт экен. Бул болсо меридиан мочевого пузыря. Момкенде булт-булт этип турат да, мышца. Бул ошол эки чоң канал. Бул болсо кислород, жанагындай кан, анан кислород барган неме экен, 3-чү чоң канал. Башка билтеген башыбызга бир гана ошол канал аркылуу барат экен да. Кислород, анан эме кан. 3 болду, бул 4-чүсү, 5-чиси, 6-чысы, 7-чи, 8-чи, 9-чу, 10-чу, 11-чи. Алаканыңыз бериңиз. Бери. Бул точка лаугун. Ошо кыргыздар эле айтып коет го, 12 мүчөсү бар депчи. Ошол 12 мүчөнү ача турган ошо чоң канал. Эң биринчи биз момунтуп лимфодренаж жасап алабыз. Лимфодренаж жасагандан кийин гуаша массаж жасайбыз. Бул болсо гуаша массаж деген эң биринчи адамда тазалануу процесси болот экен. Ар бир адам бул массажды алгандан кийин минимум 3 литр суу ичиш керек, суу ичип зар алышыңыз керек. Буйволдун мүйүзү менен жасап жатканда ал энергетический уровня тазалайт экен да. Мынтип кырганын аркасында. Өзү гуаша деген сөз кыргызчага отурса, гуа дегени кыруу экен, ша дегени жаман энергияны чыгаруу. Ал болсо баягында жаман дуа, порча с глаз орусча, жаман энергия, жаман энергетика, чарчанып, чалыгып, өзүн жаман сезип, ушундай жүрүп, ушундай болуп, ар кандай дартка чалдыгып жүргөн моменттерди чыгаруу деген болот экен да. Гуаша деген сөзчү, которсо. Мынакей бул буйволдун мүйүзү, муну менен жасап жатканда абдан эгерде ооруксунса, иммунитеттин өтө начар же болбосо иммунитет слабый деген белгиси болот да.
жакшылап эмек берлем жаныңарда. Баш оорганда дагы мына бул момент баш ооруну кетире турган момент. Чачтын түбүнөн баштап ошол буйволдун мүйүзү менен кырсак болот. Бул түшкөн сүрөт дагы адамдын дартын аныктап турат да, кайсыл бир орган үстүнө түшкөн сүрөт өтө кызарган болсо, немесе териси көбүрөөк өлгөн кан чыкса, анда ошол органда проблема бар деген белгиси да. Бул меридиан мочевого пузыря. Бул меридиан мочевой пузырь деген нерсе так канализационный труба сыяктуу экен да. Адамдын организминдеги керексиз заттын баары тең ушул канал аркылуу чыгат экен да. Ошол жаткылачы дагы эле. Бул нервтериңердин баарын бул межреберье деп коет. Межреберная иннервация. Ребролордун арасындагы, кабыргалардын арасындагы токсиндерди чыгарып жатабыз. Аябай нервы жакшы успокаиваться этет. Ошондон бул адамдын. Бул болсо суставтарды жейт. Эмне үчүн адамдардын тизелери ооруйт, белдери ооруйт, момундай колундагы суставтар ооруйт. Ошондой кан молочный кислота көп болгондугуна байланыштуу. Бул нерседен арылган жакшы да. Канчалык мындан арылса, бул 8-9 массажда мындай сүрөт такыр түшпөй калат. Ошондо адам 10-15 жылга жашырган болот. Мынакей колдорун көтөрө албай, далысын уюп, ошентип жүргөн момент. Жанагы денедеги муздакты, жанагындай желди, шамал, суук, холод биз аркада туз бар деген эле кыргызда түшүнүк бар да. Бул жакта далыда туз эле эмес, жанагындай кытайлар ушундай деп айтып коет экен, сырость деп коет экен. Холод, ветер, токсин, слиз. Ушундай заттар болот экен да биздин организмибизде, адамдын организминде. Ошондон арылткандан кийин адам өзүн аябай жакшы сезип, жакшынакай жашаруу процесси болуп, бул массажды минимум 10, максимум 20 жолу алса, абдан жакшы таасири болот. Ушул массажды күндө албайт, бир жумада 1 же 2 жолу алса болот. Эң негизинен ушул сүрөт өчкөндөн кийин башташ керек, экинчи массаждычы. Мочеполовая бөйрөгүндө уретрит деген ошондой заболеванияларга да бул массаж миңден бери. Мисалы үчүн ушунда майда биздин чачыбызды 20га бөлгөндө болгон майда кан тамырларда болот экен да. Ошол кан тамырларга кан жүгүрбөй калат экен. Ал кан жүгүрүп албай калгандыгына байланыштуу ар бир орган өзүнүн функциясын жакшы аткарбай калат экен. Мейли ошол көз болобу, мейли өпкөбү, жүрөкпү, половой органбы, кайсыл органга болсо да микроциркуляция деп коет экен. Ал микроциркуляция деген эмне? Мына бак турат го, эшикте өсүп турган бак. Ошонун тамыры биздин жүрөгүбүз болот экен. Ошонун өсүп турган стволу биздин аорта болот экен да. Чоң веткалар биздин артерия, жанагындай вена кан тамырлары болот экен. А майдалары жалбырактарын ошонун майда кан тамырлары болот экен да. Ошондой бизде бактын жалбырагы саргаргандай эле бизде ар кандай дарт пайда болгондо ошол микроциркуляциянын бузулган экен да. Ошон үчүн биздиге жанагындай организмде ар түрдүү дарттарга чалдыккан момент болот экен. Мисалы арык бар го, жанагы бак даракты или өсүмдүктөрдү өстүрүп турган жердеги арыктарга мусор толуп калган учур болот го. Ошол арыктарды тазалаганда суу жакшы шарылап акып калат деген моментти элестетсеңер, бул өлгөн кан тамырлар жарылды. Ошо мусор эле застоявшийся кровеносный сосуду, капиллярлар туруп калганда застой болду. Булар мертвая кровь деп коет. Өлгөн кандар, арам кандар да. Буларды монтип жасап чыгарып салгандан кийин жаңы кан тамырлар аркылуу жакшы кан жүгүрүп баштайт да. Ошол моментти эске алыш керек.